Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Жалпыга маалымдоо каражаттарына сөз болгон, талкууга алынган окуяларды сунуштайбыз. Студияда Ерлан Бекчироев, биз менен болуңуздар. Коңшу Казакстанда социалдык көйгөйлөрдөн улам толкундоолор болуп жаткандыгы белгилүү. Нааразычылык акцияга чыккан адамдар менен кошо жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да камалып, айтор тынч эмес абал. Буга байланыштуу Россия каналында Владимир Соловьев менен жекшембиде кечинде көрсөтүүсүндө Казакстанда Борбор Азия жазынын жана Казак президенти Нурсултан Назарбаевди бийликтен кетирүү аракетин дагы четке кагууга болбой тургандыгын талкуулашты. Чыгыштануучу Евгений Сатановский Казакстанда Украинанын тагдырын кийип калуу коркунучу бардыгын билдирди. Казакстандагы нааразылык акцияларын Евроньюс баштаган дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары дагы чагылдырышты. Казакстандын ички иштер министрлигинин административдик полициясынын жетекчиси Игорь Лепеха журналисттердин кармалышын түшүнбөстүк деп атап, интернеттен нааразылык акцияларына чакырык таштаган адамдарды жер маселеси дээрлик кызыктырбаганын, алардын максаттары башка болгондугун айтты. Ушул эле учурда интернет колдонуучулар Казакстандын маданият жана спорт министри Арсланбек Мухаммедулу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча айтып жатып, чет жакта ажаткана жууп жүргөн кыргызстандыктарды көргөндө боору ачый турганын айтканын талкууга алышууда. Бул туурасында казакстандык Тенгриньюс KZ сайтына шилдеме берип, Спутник сайты дагы жазып чыкты. Кыргыздын улан кыздарынын ажаткана тазалаганын көргөндө кыжалат болгон министр Чыңгыз Айтматовду окуганда сезимдер бир башкача болот. Бул таң кала турган көрүнүш, өзгөчө ак эмеси. Жаш кезде окуганда ал жакта аруу сезимди улап издеп, баатырлык кылгың келет. Ал эми азыр кайрадан ак кемени барактаганда денең бир укмуштуудай дүрт этет. Белый пароход! Белый пароход! Здравствуй! Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу гана эмес, ал пайгамбар. Ал өлкөсү, улуту кайда бара жаткандыгын алдын ала көрө билген. Чындыгында эле Кыргызстанда азыр болуп жаткан негативдүү окуяларды те 40-50 жылдар эле көрүп, билип коюптур. Тагыраагы ал элине алаңгазарлык алдырып, азыркыдай кадам жасоону эскерткиси келиптир деген. Казакстандын министри боор экенин, жаштарыбызга жаны ачый турганын айтайын десе керек. Бирок анын жаны ачыган сөзү кемсинтүүгө теңелип калгандай. Ал Кыргызстанда иш жана келечек жок болгондуктан кыргыздар сыртка кеткенге мажбур болуп жатышат деген пикирин билдирген. Жашырганда эмне, чындыгын айтканда Москвага же башка шаарларга учуп барганда коомдук ажатканаларды биздин кошуналары болгон жаш эле кыздар тазалап жүргөнүн көрүп кейийсиң. Бул албетте сенин адамдык сезимдериңди козгоп, намысыңа тиет. Анын ушундай жапжаш туруп ажаткана жуугудай эмне күнөөсү бар эле? Албетте, өлкөдө иш жок болсо, келечеги жок болсо, көп кыргыздар сыртка кеткенге мажбур болушкан. Чыңгыз Айтматов залкар жазуучу деген маданият жана спорт министри. Тенгриньюс бул туурасында чиновник Астанага калың элге отчет берген жолугушуусунда адабият туурасына кеп салып жатканда айткандыгын жазды. Албетте, ажаткана тазаласа дагы ак эмгек менен күн көргөн кыргыздын улан кыздары алардын ырыскысын мына ушуга окшогон чиновниктер талап жеп жатканын жакшы билет. Бирок курган жашоонун айынан аргасыз. Кыргызстанда деле социалдык көйгөйлөр, айрыкча үзөңгү кууштун тагдырынан улам башталган окуялар эмдигиче тынчыбай келе жатпайбы? Ошондуктан коңшулардагы окуяларды дүйнө көрүп жаткандан кийин министр оозун байкап сүйлөсө болмок. Күлбө доско, келет башка деген эмеспи кыргыз? Мурдагы жумада жаңы агым гезити мандатын тапшыруучулардын аягы көрүнбөйт деген чакан макала жарыялап, жылан чагып жылкы теппей депутаттык мандатын кокус тапшырган депутаттар көбөйгөндүгүн жазып чыккан эле. Аталган макалада Бирбол фракциясынан Чолпон Жакупова да мандатын тапшырат деген кабар угулуп жатыптыр. Мандат тапшыруучулардын арасында КСДП фракциясынан да кыя өтпөй, тар чөйрөдө айтылгандарга караганда Рыскелди Момбеков менен Мээрбек Мискенбаевтар жакын арада мандатын тапшырат экен. Алар кызматка барабы, же башка максатка барабы, бул жагы белгисиз деп жазып чыккан эле. Факт-KG маалымат сайты Жогорку Кеңештин депутаты Мээрбек Мискенбаев менен байланышып, бул маалыматты тактаган. Эл өкүлү бул маалымат туура эмес. Мен чет өлкөдө болчумун, өзүм угуп таң калдым. Бул ушак сөздөр чындыкка дал келбейт деп жооп берген. Социалдык түйүндөрдө бул маалымат талкууланып, айрымдар Мээрбек Мискенбаев кетсе, биздин көңүлүбүздү ким ачат деп капа болуп жатышты эле. Мээрбек Мискенбаевдин жообунан кийин ыраазы болуп да калышты.
Евроньюс баш болгон дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары АКШнын Пакистан аймагындагы аба соккусунан Талибандын жол башчысы Ахтар Мансур жок кылынганы сүйүнчүлөп, АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Мьянмадагы иш сапарында бул тууралуу оюн билдиргенге дагы убакыт тапты. АКШнын мамлекеттик катчысына кулак салсак, Талибан кыймылынын лидерлеринин өлтүрүлүшү АКШнын Афганистандын келечегине көргөн камкордук экен. Афганистандын башчылары АКШнын маалыматына таянып, бул тууралуу калкка кабар кылды. Бул маалыматты ооган бийликтери менен АКШ президенти Обама ырастап, Пакистан болсо АКШнын аба соккусун өлкөнүн суверенитетин бузгандык катары кабыл алганын Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмү да жазып чыкты. Азаттыктын маалымдашынча, Оганстандын чалгын мекемеси коопсуздук боюнча улуттук мекеменин маалыматына караганда, Талибандын жол башчысы Мансур Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясынын аймагында автоунаада бара жаткан кезинде бутага алынган. Ага АКШнын пилотсуз башкаруудагы учагы дрондон соккурулган. Аба соккусу Белужистан провинциясынын Ахмад Уал деген шаарчасына жасалып, ага АКШ президенти Барак Обама уруксат берген. Кошмо Штаттар Талибандын жетекчилиги жайгашкан деп саналган Белужистан аймагына аба соккусун алгачкы ирет жасады. Пакистан бийликтеринин айтымында АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагы Талибан лидери Ахтар Мансурду бутага алган жерден пакистандык Валид Мухаммед деген адамга жасалган паспорт табылган деп маалымдады Азаттык. Байкоочулардын айтымында Мансурдун өлтүрүлүшү Талибанда так талаш жаратып, ансыз дагы ичара ыркы жок талаа кыймылы бир топ окуяны баштан өткөрүшү толук мүмкүн. Дүйшөмбү күнү Зеленстрой муниципалдык ишканасы менен Илимдер академиясы Айчүрөк Дүрдүйнө дүкөнүнүн аймагында жайгашкан фонтандын жанындагы 3 мажурум талдын каражыгач менен клендун кыйылышы боюнча өздөрүнүн чыгарган бүтүмүн айтышты деп жазып чыкты Спутник сайты. Эске салсак, мажурум талдардын кыйылышы туурасындагы маалымат социалдык тармактарда чоң талкууну жараткан. Коомчулуктун мындай реакциясынан кийин мажурум тал 70 жылга чейин жашарын, бирок фонтан айланасындагы дарактардын тамыры чирип бараткандыгын айтышкан. Маалыматтарга таянсак, аталган фонтандар 1974 жылы курулган. Дарактарда ушул жылы отургузулган. Учурда аталган жайды кайрадан оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. ЦУМдун башкы инженери Константин Галкиндин айтымында, комплекстин ордуна соода түйүнүн куруу пландалган жок. Ал шаардыктарды келип өз көзү менен мажурум талдардын абалын көрүп кетүүгө чакырат. Мажурум талдар боюнча өз пикирин Илимдер академиясынын Токой институтунун илимий кызматкери Нурлана Саипова билдирди. Ал талдар боюнча корутунду даярдап 1 ай бою иштеген комиссиянын курамына кирген. Саипова корутундуда эмне үчүн талдардын жашы 70 жыл деп көрсөтүлгөнүн түшүндүрүп берди. Эмне дейбиз, улгайбай турган эч ким жок. Жада калса бактарактар дагы. Болгону Бишкектеги ири соода борбордун алдындагы мажурум талдар жашы жеткенден эмес, акыркы айларда себеби жок эле кулап жатканын, бактардын катарында курмандык болсо, Кудайга деле жакпаса керек. Сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарына алынган жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Жатканда айткандыгын жазды. Албетте, ажаткана тазаласа дагы ак эмгек менен күн көргөн кыргыздын улан кыздары алардын ырыскысын мына ушуга окшогон чиновниктер талап жеп жатканын жакшы билет. Бирок курган жашоонун айынан аргасыз. Кыргызстанда деле социалдык көйгөйлөр, айрыкча үзөңгү кууштун тагдырынан улам башталган окуялар эмдигиче тынчыбай келе жатпайбы? Ошондуктан коңшулардагы окуяларды дүйнө көрүп жаткандан кийин министр оозун байкап сүйлөсө болмок. Күлбө доско, келет башка деген эмеспи кыргыз? Мурдагы жумада жаңы агым гезити мандатын тапшыруучулардын аягы көрүнбөйт деген чакан макала жарыялап, жылан чагып жылкы теппей депутаттык мандатын кокус тапшырган депутаттар көбөйгөндүгүн жазып чыккан эле. Аталган макалада Бирбол фракциясынан Чолпон Жакупова да мандатын тапшырат деген кабар угулуп жатыптыр. Мандат тапшыруучулардын арасында КСДП фракциясынан да кыя өтпөй, тар чөйрөдө айтылгандарга караганда Рыскелди Момбеков менен Мээрбек Мискенбаевтар жакын арада мандатын тапшырат экен. Алар кызматка барабы же башка максатка барабы, бул жагы белгисиз деп жазып чыккан эле. Факт KG маалымат сайты Жогорку Кеңештин депутаты Мээрбек Мискенбаев менен байланышып, бул маалыматты тактаган. Казакстандын Ички иштер министрлигинин административдик полициясынын жетекчиси Игорь Лепеха журналисттердин кармалышын түшүнбөстүк деп атап, интернеттен нааразылык акцияларына чакырык таштаган адамдарды жер маселеси дээрлик кызыктырбаганын, алардын максаттары башка болгондугун айтты.
Ушул эле учурда интернет колдонуучулар Казакстандын маданият жана спорт министри Арсланбек Мухаммедулу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча айтып жатып, чет жакта ажаткана жууп жүргөн кыргызстандыктарды көргөндө боору ачый турганын айтканын талкууга алышууда. Бул туурасында казакстандык Тенгриньюз KZ сайтына шилтеме берип, Спутник сайты дагы жазып чыкты. Кыргыздын улан кыздарынын ажаткана тазалаганын көргөндө кыжалат болгон министр Чыңгыз Айтматовду окуганда сезимдер бир башкача болот. Бул таң кала турган көрүнүш, өзгөчө ак эмеси. Жаш кезде окуганда ал жакта аруу сезимди улап издеп, баатырлык кылгың келет. Ал эми азыр кайрадан ак кемени барактаганда денең бир укмуштуудай дүрт этет. Белый пароход! Белый пароход! Здравствуй! Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу гана эмес, ал пайгамбар. Ал өлкөсү, улуту кайда бара жаткандыгын алдын ала көрө билген. Чындыгында эле Кыргызстанда азыр болуп жаткан негативдүү окуяларды те 40-50 жылдар эле көрүп, билип коюптур. Тагыраагы ал элине алаңгазарлык алдырып, азыркыдай кадам жасоону эскерткиси келиптир деген. Казакстандын министри боор экенин, жаштарыбызга жаны ачый турганын айтайын десе керек. Бирок анын жан ачыган сөзү кемсинтүүгө теңелип калгандай. Ал Кыргызстанда иш жана келечек жок болгондуктан кыргыздар сыртка кеткенге мажбур болуп жатышат деген пикирин билдирген. Жашырганда эмне, чындыгын айтканда Москвага же башка шаарларга учуп барганда коомдук ажатканаларды биздин кошуналары болгон жаш эле кыздар тазалап жүргөнүн көрүп кейийсиң. Бул албетте сенин адамдык сезимдериңди козгоп, намысыңа тиет. Анын ушундай жапжаш туруп ажаткана жуугудай эмне күнөөсү бар эле? Албетте, өлкөдө иш жок болсо, келечеги жок болсо, көп кыргыздар сыртка кеткенге мажбур болушкан. Чыңгыз Айтматов залкар жазуучу деген маданият жана спорт министри. Тенгриньюз бул туурасында чиновник Астанага калың элге отчет берген жолугушуусунда адабият туурасына кеп салып Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Жалпыга маалымдоо каражаттарында сөз болгон, талкууга алынган окуяларды сунуштайбыз. Студияда Ерлан Бекчуроев, биз менен болуңуздар. Коңшу Казакстанда социалдык көйгөйлөрдөн улам толкундоолор болуп жаткандыгы белгилүү. Нааразычылык акцияга чыккан адамдар менен кошо жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да камалып, айтор тынч эмес абал. Буга байланыштуу Россия каналында Владимир Соловьев менен жекшембиде кечинде көрсөтүүсүндө Казакстанда Борбор Азия жазынын жана Казак президенти Нурсултан Назарбаевди бийликтен кетирүү аракетин дагы четке кагууга болбой тургандыгын талкуулашты. Чыгыштануучу Евгений Сатановский Казакстанда Украинанын тагдырын кийип калуу коркунучу бардыгын билдирди. Казакстандагы нааразылык акцияларын Евроньюз баштаган дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары дагы чагылдырышты. Эл өкүлү бул маалымат туура эмес. Мен чет өлкөдө болчумун. Өзүм угуп таң калдым. Бул ушак сөздөр чындыкка дал келбейт деп жооп берген. Социалдык түйүндөрдө бул маалымат талкууланып, айрымдар Мээрбек Мискенбаев кетсе, биздин көңүлүбүздү ким ачат деп капа болуп жатышты эле. Мээрбек Мискенбаевдин жообунан кийин ыраазы болуп да калышты. Евроньюз баш болгон дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары АКШнын Пакистан аймагындагы аба соккусунан Талибандын жол башчысы Ахтар Мансур жок кылынганын сүйүнчүлөп, АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Мьянмадагы иш сапарында бул тууралуу оюн билдиргенге дагы убакыт тапты. АКШнын мамлекеттик катчысына кулак салсак, Талибан кыймылынын лидерлеринин өлтүрүлүшү АКШнын Афганистандын келечегине көргөн камкордук экен. Афганистандын башчылары АКШнын маалыматына таянып, бул тууралуу калкка кабар кылды. Бул маалыматты ооган бийликтери менен АКШ президенти Обама ырастап, Пакистан болсо АКШнын аба соккусун өлкөнүн суверенитетин бузгандык катары кабыл алганын Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмү да жазып чыкты. Азаттыктын маалымдашынча, Ооганстандын чалгын мекемеси коопсуздук боюнча улуттук мекеменин маалыматына караганда, Талибандын